13 бөлүм. Ошол учурда Исага бир нече адам келип, Пилат өлтүрткөн галилеялыктар тууралуу кабарлады. Алардын каны өздөрүнүн курмандыктарынын каны менен аралашып калган эле. Ошондо Иса аларга мындай деди: Силер бул галилеялыктарды башка бардык галилеялыктарга караганда көбүрөөк күнөөлүү болушкандыктан ушундай азап тартышты деп ойлоп жатасыңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Силоомдогу мунара кулаганда астында калган 18 киши Иерусалимдин башка бардык тургундарына караганда көбүрөөк айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Анан Иса бул үлгү насаат аңгемени айтты. Бир кишинин жүзүмбагында анжир дарагы болот. Ал келип андан мөмө издеп таппай коет. Ошондо ал жүзүмчүгө: Мен 3 жылдан бери келип ушул анжир дарактан мөмө издеп таба алган жокмун. Аны кыйып ташта, бекер эле жерди ээлеп турат дейт. Бирок жүзүмчү мындай деп жооп берет: Кожоюн, быйылча аны кое тур. Мен анын тегерегин казып, кыктөгөйүн. Мүмкүн ал кийинки жылы мөмө берер. Эгерде бербесе, кыйдырып саласың. Ишемби күнү Иса синагогалардын биринде элди окутуп жаткан. Ошол жерде 18 жылдан бери ичиндеги жиндин таасири менен ооруп жүргөн аял бар эле. Ал бүкүр болчу, боюн түзөй алчу эмес. Иса аны көрүп жанына чакырып: Аял, сен ооруңдан кутулдуң, деди да колун анын үстүнө койду. Ал ошол замат түзөлүп Кудайды даңктай баштады. Синагога башчысы Исанын ишемби күнү аялды айыктырганына кыжырданып, элге: Иш кылууга 6 күн барго, айыгууга ишемби күн эмес, ошол күндөрү келгиле, деди. Ошондо Теңир ага мындай деп жооп берди: Эки жүздүүлөр, ишемби күнү эч кимгер акырга байланып турган өгүзүңөрдү же эшегиңерди чечип сугарууга жетелеп барбайсыңарбы? Шайтан 18 жылдан бери байлап жүргөн Ибрайымдын ушул кызын ишемби күнү байлоодон бошотууга болбойбу? Иса ушинтип айтканда ага каршы болгондордун баары уялып калышты. Бүт эл анын жасап жаткан бардык улуу иштерине кубанды. Анан Иса мындай деди: Кудайдын падышачылыгы эмнеге окшош? Аны эмнеге окшоштурсам болот? Ал сарыгычы данына окшош. Бир адам аны өз бакчасына септи. Ал өсүп чыгып чоң дарак болду. Ошондо анын бутактарына канаттуу куштар уялашты. Иса дагы мындай деди: Кудайдын падышачылыгын эмнеге окшоштурсам болот? Ал камыр ачыткыга окшош. Бир аял камыр ачытыш үчүн аны алып 3 ченем унга кошот. Иса шаарлар менен айыл кыштактарды аралап элди окутуп Иерусалимди карай бара жатты. Бирөө андан: Теңир, чын эле куткарыла тургандар аз болобу деп сурады. Ошондо Иса аларга мындай деди: Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Силерге айтып коеюн, көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Үй ээси туруп эшикти бекиткенден кийин силер сыртта туруп алып, эшикти каккылай баштайсыңар да: Теңир, Теңир, эшикти ач деп айтасыңар. Бирок ал силерге: Силердин ким экениңерди, кайдан экениңерди билбейм, деп жооп берет. Ошондо силер: Биз сени менен эле чогуу тамактанып жүрчүбүз, сен биздин көчөлөрүбүздө окутчусуң, деп айта баштайсыңар. Бирок ал: Силердин кайдан экениңерди билбейм. Эй адилетсиздик кылуучулар, баарыңар менин жанымдан кеткиле, деп айтат. Силер Ибрайымды, Ысхакты, Жакыпты жана бардык пайгамбарларды Кудайдын падышачылыгынан ал эми өзүңөрдүн тышка куулуп чыкканыңарды көргөнүңөрдө боздоп ыйлап кыйналып тиш кычыратасыңар. Ошондо чыгыш менен батыштан, түндүк менен түштүктөн адамдар келип, Кудайдын падышачылыгындагы дасторконго отурушат. Ошентип биринчилер акыркы, акыркылар биринчи болушат. Ошол учурда кээ бир фарисейлер Исанын алдына келип: Бул жерден кет, анткени Ирод сени өлтүргүсү келип жатат, дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: Силер ал түлкүгө барып айткыла: Мен бүгүн эртең жиндерди кууп, оорулууларды айыктырып 3-чү күнү аяктайм. Бирок мен бүгүн эртең жана бүрсү күнү жол жүрүшүм керек. Анткени пайгамбардын Иерусалимден башка жерде өлүшүнө жол берилбейт. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүрүп, өзүңө жиберилгендерди ташбаранга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айта турган убакыт келгенге чейин мени көрбөйсүң.